Барыңыздарга салам. Өткөн видеодо to be этиши деген эмне экенин билдик. Бул болуу, бар болуу, абалды билдирүү деген маанилерди берүүчү өзгөчө этиш. Мисалы, I am a teacher. Мен мугалиммин. There is a bank. Ал жакта банк бар. Мугалиммин кыргыз тилинде мүчө кошулуп жатса, бул жакта am деген сөз to be өзүнчө бир этиш болуп кошулуп айтылат. Демек, бүгүнкү сабакта to be этиши кандай формалар болуп өзгөрөрүн талдайбыз. Англис тилинде ар бир жак же ким тарап менен to be этишинин формасы өзгөрөт. Кыргызчада болсо жөн гана мүчө кошулуп айтылат. Мисалы, I am happy, you are happy, сен бактылуусуң. He, she, it is, he is a driver. Ал айдоочу. We are ready. Биз даярбыз жана башка. Ар бирин кененирээк кийинки слайдтарда талдайбыз бирден. Биринчи жак болсо, эгерде ким тарап мен жак болсо, I am to be форма am болуп өзгөрөт. I am a driver. Мен айдоочумун. Мен жакшымын. Мен үйдөмүн. Демек, мен, мын, мүн ушул мүчөлөр am деп өзгөрөт. Am этиши аркылуу англис тилинде айтылат. Кийинки экинчи жак сен, you, are болуп to be өзгөрөт. Мисалы, сен экинчи тарапта, экинчи жакта are болуп өзгөрөт to be. You are good. Сен жакшысың. You are here. Сен бул жактасың. Сен, силер, сиз болсо, сың, сыңар, суңар мүчөсү are аркылуу өзүнчө этиш менен айтылат англис тилинде. Ал эми үчүнчү жак болсо, алар деген болсо, бизде кыргыз тилинде алар эркек кишиби же аял кишиби же жансыз нерсеби баарын билип билбейбиз, бирок англис тилинде he, she, it болуп айтылат. Эгерде ал кызды айтып жатсак she дейбиз, эгерде эркек кишини айтып жатсак he дейбиз, эгерде жансыз нерсе болсо it деп айтабыз. Баардыгы англис тилинде is этиши менен кетет. Булардын баардыгы үчүнчү жак же ал, бул тарап. He is nice. Ал жакшы. She is a teacher. Ал кыз, мүмкүн аял мугалим. It is green tea. Бул көк чай. Демек, ал, бул үчүнчү жактагы ататоочтор is этиши менен кетет. Ал эми көптүк сандагы тарап болсо, мисалы, биз, силер, алар, we, you, they, баардыгы көптүк санда to be формасы are болуп өзгөрөт. Эстеп калуу оңой. We are champions. Биз чемпионбуз. You are champions. Силер чемпионсуңар. They are champions. Алар чемпиондор. Демек, дагы бир жолу am, is, are бул to be этиштери кыргыз тилинде сөзмө сөз которулбайт, бирок алар зататоочко мүчө катары кошулуп кетет. Мисалы, I am, мен, мын. She is a driver. Ал айдоочу, мен айдоочумун. They are drivers. Алар айдоочулар. Формаларын эстеп калуу абдан оңой. Эгерде мен болсом am болуп өзгөрөт. He, she, it, ал болсо is болот. Жана сен, силер, бардык көптүк сандар are болуп өзгөрүлөт. Кененирээк мисалдар. I am Айсулуу. Мен Айсулуумун. Демек, to be этиши аты жөнүбүздү, ким экенибизди атаарда колдонобуз. I am a teacher. Кесибибизди айтаарда. Мен мугалиммин. I am at university. Кайсы жерде экенибизди көрсөтөбүз. Мен университеттемин. I am fast. Мен батмын. Эгерде бир нерсени сүрөттөрдө да колдонулат. Көргөнүңүзгө рахмат. Биздин каналга катталып, англис тилин 5 мүнөттө кыска жана түшүнүктүү жума сайын көрүп үйрөнүңүз. Рахмат.